Салам достор, бүгүнкү күндө сиздер менен дагы бир жолу жолугуштуп эң маанилүү суроолордун үстүнөн сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү күндө кичине чүчкүрүп ышкырып калыптырмын, ооруп калыптырмын деген адамдарды көп эле кездешет болушубуз керек. Анан кичине ооруй баштаганда кимдир бирөөбүз этибар алабыз, кимдир бирөөбүз жөн гана дарыканадан бир эки дарыларды сатып келип ичип, ошону менен жумалап жүрүп акырын оору айыгып калган сейт. Бирок жылдардын өтүшү менен бул сасык тумоону же болбосо суук тийүүнү убагында дарылабагандыктан кандай коркунучтуу натыйжалар келгенин көрүп өкүнөбүз. Мына достор, элестетиңиздер, дүйнөдө бир жылда сасык тумоо менен 500 миллион адам ооруйт экен. Анын 2 миллионго жакыны оорунун өтүшүп кеткенин улам көз жумат. Мындай коркунучка кептөөчү сасык тумоо тууралуу кененирээк маалымат алыш үчүн бүгүн биздин коногубуз бар. Ал Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан келген врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Кандай жетип алдыңыз? Рахмат, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Буюрса жакшы. Эң сонун кесиптин ардагерлүү, абдан сонун ардактуу кесиптин ээси экенсиз. Келип бергениңизге терең ыраазычылык айтабыз. Канча жылдан бери бул тарапта эмгектенип келесиз? Элибизге кызмат кылып. Бул ушу Республикалык жугуштуу ооруканасында 21 жылдан бери эмгектенип келем. Абдан чоң тажрыйбаңыз бар экен. Абдан сонун. Эң эле алгачкы сурообуз бул күз айларында, жаз айларына жакын дайыма сасык тумоо күчөйт эмеспи? Анан сасык тумоо менен суукка тийүүнүн айырмасы эмнеде? Биз чүчкүрүп калсак деле сасык тумообуз, ооруп калсак, жатып калсак, дене табыбыз көтөрүлсө деле сасык тумоо боло берет го. Айырмасы эмнеде булардын? Эң жакшы суроо. Эми бул баягы үй шартында же болбосо жалпак тил менен айтканда биз баягы баарыбыз эле мен ооруп калсак грипп болуп калыптырмын дей беребиз го. Ар бир киши ушинтип айтышат да. Бирок албетте бул грипп же болбосо бул кыргызча которгондо бул сасык тумоо деп коебуз. Бул сасык тумоо менен ушул жана респиратордук жугуштуу оорулардын айырмасы албетте бар. Бул грипп оорусу же болбосо сасык тумоо ушул респиратордук курч кармаган жугуштуу оорулардын составына кирет да. Респиратордук жугуштуу оорулар оорусунун 200дөн ашык түрү менен вирустар козгойт экен да. Алардын баягы көп кездешкени, мындайча айтканда практикада күнүгө кездешкен түрлөрүнө эгер санай кетсек, ушул грипптен баштап грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус, РС вирус деп коебуз, ушундай вирустар менен, энтеровирустар ушул вирустар менен козгошот. Ал эми бул вирустарды баягы биз өзүбүз билгендей, булардын баягы сезонный оору болуп эсептелет да. Мисалы үчүн бул күз айында, кышта, анан эрте жазда ушул оорулар менен баягы оорулар көбүрөөк катталат. Себеби ошол убактарда ушул вирус баягы адамдар баягы көп баягы скученность деп коебуз, ошондой болгон жерде, населениеде, айрыкча жанагы бала бакчаларда, мектептерде, студенттер арасында же болбосо жанагы аскердик бөлүктөрдө аз желдетилип, баягы бир ооруган адам бар болсо, ал баягы чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, сүйлөгөндө ошол аба аркылуу вирустарды таратып, ошол оорулуу адам башка адамдарга оору таратуучу булак болуп эсептелет да. Ошондуктан баягы ошол айларда аябай баягы оору көп таркайт. Ал эми экөөнүн айырмасына келсек, грипп бул же болбосо сасык тумоо бул өтө курч түрүндө башталат дагы. Жанагы респиратордук жугуштуу ооруларга караганда көбүрөөк баягы симптомдор аябай басымдуураак, анан күчтүүрөөк жана оор протекать этет. Дене табы аябай көтөрүлүп, баягы болгон баягы интоксикация же болбосо алсыздануу симптомдору респиратордук вирустук инфекцияларга караганда кыйла жогору. Ал эми респиратордук вирустук инфекция менен ар бир жаран бир нече жолу ооруп айыгат болуш керек. Баягы кичине эле бир аз чүчкүрүп, мурундан суу агып, бизде баягы кичинекей ымыркай балдарыбыз айрыкча көп оорушат эмеспи. Ошо бир аз дене табы көтөрүлүп, чүчкүрүп, мурду куюлуп, аябай көздөрү чылпактанып, жашылданып, кээде биз анда үй шартында өзүбүз деле баягы бир эки ысык чай ичсек же болбосо жанагы кыямдар же болбосо азыр айтып коебуз, варенье менен, лимон менен, бал менен ичип деле эч кандай дары дармекти колдонбой айыгып кетүү кездешет. Ошондуктан бул респиратордук жугуштуу оорулар гриппке караганда же болбосо сасык тумоого караганда жеңилирээк түрүндө өтөт. Ал эми ошол эле оорунун бир составына кирет да, ушул сасык тумоо. Демек, экөөнүн айырмасы бар. Сасык тумоонун коркунучун айта кетсеңиз.
Эми мына сасык тумоonu айтып атпайбызбы, эгерде ушул баардык респиратордук вирустук инфекциялардан бул курч түрүндө жана ар кандай эгерде биз дарыланып туура эмес дарылансак же болбосо баягы дарыгерлерге барбай жүрө берсек кабылдап кетсе, ар кандай осложнениялар менен бул коркунучтуу күчөп кетсе, ошондой эле бул сасык тумоо вирусу жана эпидемия, пандемияга алып келүү коркунучтары бар. Ал эми жөнөкөй респиратордук вирустук инфекциялар андай сапаттарга ээ эмес. Ошондуктан грипп менен ооруганда аябай баягы адам өзүнө жакшы кам көрүп дарыгерге кайрылып туура дарыланбаса, ар кандай осложнениялар келип чыгышы мүмкүн. Ошол эле учурда жанагы летальный исход же болбосо өлүмгө дуушар болушу дагы мүмкүн. Ошондуктан бул коркунучтуу оору, буну үй шартында алдын ала өзү билип эле дарылана бербей, сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылып, ошондой эле учурда ушул сасык тумоонун азыр баардык бүткүл дүйнө жүзүндө деле баягы алдын алуу же болбосо профилактика иштери дайыма жүргүзүлүп келет. Кыргызстанда канча адам катталат ушул сасык тумоо менен? Эми быйылкы сезондо азыр сасык тумоо менен ооруган жаран бизде азырынча каттала элек. Эми баягы бизде булундай так маалымат көбүнчөктү ошол жанагы санитардык эпидемиологиялык врачтарда болот. Бизде эми андай деле көп кездеше бербейт. Дал ушул санитардык эпидемиологиялык врачтардын айтуусу боюнча бизде жылына 1-2 гана адам катталат деп айтышат да, элестетиңиз. Буга чейин бирок биз баарыбыз ОРВИ менен ооруп келген экенбиз да көрсө. Эгерде дене табы дароо көтөрүлүп, жанагындай сиз айткан симптомдор, белгилер дароо пайда болсо, демек бул сасык тумоо болушу мүмкүн. Эгерде алардын баары акырындык менен болуп, жеңил формада өтсө, демек бул ОРВИ, Ооба, албетте. Бирок ошондой эле баягы ОРВИ же болбосо респиратордук вирустук инфекциялар дагы кабылдап кетсе, ошондой эле осложнениялар болуп, балким жанагы өпкөнүн сезгениши, температурасы, дене табы көпкө чейин түшпөй, ошол кезде дагы баягы сасык тумоо менен алмаштырып алышыбыз мүмкүн. Албетте бул баягы сөзсүз түрдө лабораториялык жол менен аныкталып, вирусологиялык кайрылышы керек. Мисалы ооруп калган учурда. Ооруп калганда сөзсүз түрдө баягы ар бир жаран өзүнүн баягы үй бүлөлүк дарыгерлерине кайрылса болот. Бишкекте 19 баягы семейный медицина борбору бар, ошол жака кайрылып, эгерде ал жактагы дарыгерлер баягы биздин республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына жибере турган болсо, анда бизге келип кабыл алуу бөлүмүнө кайрылса болот. Бизде ар бир жаран билгендей эле баягы биздин ооруканабыз 24 саат бою иштейт, кабыл алуу күнү түнү дайыма жүргүзүлүп турат. Биринчи жардам катары кандай дары-дармектерди ичсе болот ооруп калган адам? Эми биринчи жардам катары биз баягы оорулук кандай диагноз экенин билбей туруп, эгерде дене табы аябай көтөрүлсө, 38ден 38,5дан ашса, ошол убакта баягы дене табын түшүрүүчү каражаттарды, жаропонижающий деп коебуз, парацетамолду. Бирок аны дагы аябай көп ичкенге болбойт, себеби ал дарынын дагы ар бир эле дарынын өзүнүн баягы терапевтик дозаларынан сырткары ошондой терс таасирлери болот. Баягы суюктукту көп ичип, дене табын бир аз түшүрүп, өзүнүн акыбалына жараша, андан кийин баягы тез жардамды чакырабызбы, же болбосо ушу үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылабызбы, же болбосо биздин ооруканага кайрылып, так диагнозун талдагандан кийин анан баягы консультация, врачтын кеңешмесин алып, эгерде жеңил түрүндө болсо үй шартында дарыланып, ал эми ооруканага жатыш керек, баягы көрсөткүчтөрү болсо показаниясы сөзсүз түрдө ооруканага жатып дарыланууга тийиш. Демек, эгерде оорунун симптомдору байкала турган болсо, анда тобокелчиликке салбастан эле дароо барып өзүңдүн үй бүлөлүк дарыгериңе кайрылуу туура. Балким Кудай сактасын күчөп кете турган болсо, бөйрөк ооруларын алып келет деп, ушундай адистер айтып келишет. Эми бул кулак укпай калышы мүмкүн деп айтып келишет. Респиратордук вирустук инфекциялардын баягы осложнениялары өтө көп да. Бул эң негизги эле ошол кулактын сезгениши же болбосо атит деп коебуз. Атит, ар кандай баягы көздүн сезгениши, конъюнктивит, гнойный конъюнктивиттерге алып келиши мүмкүн. Ошондой эле мисалы үчүн кулагы баягы ириң агып аткан атиттер болсо, гнойный атиттер, алар албетте ошондо укпай калышы дагы мүмкүн. Ошондой эле менингит деген осложнениялары болуп кетиши мүмкүн. Жана калтырама деп коебуз, же болбосо судороги сыяктуу баягы эсин жоготуп, ошондой эле өпкөнүн сезгениши, пневмония. Анан эң баягы өтө кабылдап кеткенде албетте жана нейротоксикоз деген состояниялар өөрчүп, албетте жанагы адам өлүмгө дуушар болуп калуу менен дагы бүтүп аяктап калуу
коркунучу бар. Сасык тумоо менен ооруган адамдын шилекейинин бир тамчысында дейт 100 миңден 1 миллионго чейин вирустук бөлүкчөлөр болот дейт. Анан тажрыйбада сасык тумоо менен ооруган бир адам учакта баратып 4 саат ичинде жүргүнчүлөрдүн 72%-на ооруну жуктурганы белгилүү болуптур. Элестетиңиздер. Демек үй бүлөдө үйүбүздө кимдир бирөө ооруп кала турган болсо, анда аны жөн гана ай түшкүрүп калыптырсың, арыраак барып жат деп гана койбостон, балким ата энелер же ата энелер өздөрү ооруп калса дароо алдын алып, үй бүлөлүк дарыгерге барып кайрылып, туура дарылансаңыз көп нерсени алдын алса болот экен. Бүгүнкү коногубуз биздин Жакшынакай ооруканаларыбыздын биринде иштеп, элдин саламаттыгы үчүн күрөшүп келген врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна болду. Сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, терең ыраазычылык айтабыз. Эң сонун ардактуу кесиптин ээси болуп жүрө бериңиз. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат.